Бүгүн 11-сентябрда эртең менен Баткен районунда жол кырсыгы катталып 2 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Ош-Баткен Исфана унаа жолунун 11-чакырымында тагыраагы Жаңы Жер айылында Audi 100 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып оодарылып кеткен. Жабыркаган жарандарды тез жардам кызматкерлери Баткен облустук ооруканасына алып барышкан. Кырсыктын кесепетинен ооруканада 53 жана 46 жаштагы 2 жаран каза болуп, 15 жана 27 жаштагы 2 адам жаракат алган. Учурда тактоо иштери жүргүзүлүүдө. 15-сентябрдан тартып Бишкек-Баткен-Бишкек багыты боюнча каттам жумасына бир жолу уча баштайт. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Авиа каттамдар азырынча жумасына бир жолу шейшемби күнү уюштурулат. Каттамдар Тезжет авиакомпаниясы тарабынан жүргүзүлөт. Ал эми Бишкек-Жалбат-Бишкек багыты боюнча каттам 18-сентябрда башталып, учактар жума күндөрү каттап турат. Кыргызстанда аба каттамдар коронавирус пандемиясынан улам март айынын аягында жабылган болчу. 8-июндан тартып ички рейстер уюштурулуп, Бишкек-Ош, Бишкек каттамы боюнча күнүнө бир жолу учууга уруксат берилет. Кыргызстандагы парламенттик шайлоого байланыштуу чет өлкөлөрдө 44 шайлоо участогу ачылды. Бул тууралуу республикалык штабтын парламенттик шайлоого даярдык көрүү боюнча жыйынында вице-премьер-министр Акрам Мадумаров билдирди. Маалыматка караганда, учурда аларды тийиштүү материалдык техникалык база жана гигиеналык коргоочу каражаттар менен камсыздоо маселелери иштелип жатат. Мындан сырткары парламенттик шайлоого даярдык көрүү жана аны өткөрүү учурунда коомдук укуктук тартипти камсыздоого тийиштүү маалымат угулуп, Тышкы иштер министрлиги тийиштүү иш-чаралар иштелип чыкканын билдирди. Жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайлоо 4-октябрга дайындалган. Учурда үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус илдетине чалдыккан 77 адам жаңы катталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Жаңы катталган 77 адамдын эң көбү Баткен облусунда 19 адам, Бишкекте 17, Жалбат облусунда 13, Ош жана Ысык көл облустарында 9дан, Чүй облусунда 5, Ош шаарында 3, Талас, Нарын облусторунда 1ден адам. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул илдет бүгүнкү күнгө карата 44 761 адамга жукту. Алардын 40 631 айыкта, 1063 бейтап каза болду. Азыр COVID-19 илдетине чалдыккан 514 бейтап ооруканаларда, 2165 бейтап үйүндө дарыланып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин пара талап кылууга шек саналып кармалган кызматкери жумуштан бошотулду. Мындай чечим УКМКнын өздүк коопсуздук кызматы жүргүзгөн ички иликтөөдөн кийин кабыл алынганын мекемеден билдиришти. Ал 4-сентябрда $1000 пара алып жатканда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат менен УКМКнын ички коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалганы кабарланган. Шектүү адам жазык кодексинин пара талап кылуу беренесинин негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында түшүп камакка алынган. УКМК мурдагы кызматкеринин толук аты жөнүн жана ал кайсы иш боюнча пара талап кылганын жазган жок. Ишти финансы полициясы иликтеп жатат. Андан тышкары бул фактыны башкы прокуратуранын, УКМКнын жана Фин полициянын жетекчилери көзөмөлгө алганы айтылды. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн пара менен кармалган учурлары буга чейин да кездешкен. 7-сентябрь күнү Аксыр районунун Үч Коргон айылынын тургуну милицияга кайрылып, айылдашынын үстүнөн кайрылган. Арызында аны мекеним Кыргызстан партиясына үгүт жүргүзүүгө мажбурлаганын билдирген. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын катчысы Шеркул Турганбаев Азаттыкка маалымдады. Үч Коргон айылынын тургуну 7-сентябрь күнү айылдашына телефон чалып, үйүнө чакырып алып, биримдик саясий партиясына үгүт кылбай, мекеним Кыргызстан саясий партиясына үгүт жүргүз деп уяз сөздөр менен тилдеп, коркутуп, зомбулук жасоого аракет деп көрсөткөн. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөл астында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында бул окуяга шектүүлөрдүн тег жайы аныкталды. Аксыр районунун тургундары 1985 жылы жана 1987 жылы туулган 2 тургун Аксыр райондук сотунун чечими менен 1 айга камакка алынды. Жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул маалымат боюнча мекеним Кыргызстан саясий партиясы билдирүү таратып, милиция кармаган жарандардын партияга эч кандай тиешеси жоктугун билдирди.